Нике жана үй-бүлө. Нике сөзүнүн сөздүктөгү мааниси жыныстык катнашуу, ал эми колдонуудагы мааниси үй-бүлө куруу дегенди билдирет. Шариятта ижаб, жооп берүү жана кабыл алуу эки тараптын ыраазычылыгы менен пайда болгон нике аркылуу эркек менен аялдын бири-биринен бардык муктаждыктарды толуктоо үчүн пайдалануу адал кылат. Никеде орчундуу сүннөттөр жана укуктар бар. Аларды аткаруу жоопкерчилиги эркек менен аялдын мойнуна жүктөлөт. Үй-бүлөнүн коом үчүн, мамлекет үчүн мааниси чоң. Үй-бүлө канчалык бекем болсо, балдарга тарбияны жакшы берсе, коом дагы бекем, туруктуу болуп, натыйжада мамлекеттин өнүгүп өсүүсүнө оң таасирин тийгизет. Республикабыздын башкы мыйзамында үй-бүлө, ата-эне, балалык бүткүл коомдун камкордугуна алынып, мыйзам тарабынан артыкча корголууга алынаары бекеринен белгиленген эмес. Үй-бүлө деген өз мыйзамдары бар кичинекей мамлекет. Ал мамлекетке ар кимге өзүнө жараша укуктар берилген. Мамлекет болгондон кийин анын башчысы да бар. Бирок анын башчысы шайлоо аркылуу тандалбайт. Анын башчысы Кудай тарабынан дайындалган. Ал эркек. Себеби эркек ал мамлекетти негиздөөчү, аны коргоочу, аны камсыз кылуучу, ал мамлекеттин жарандарына адилеттүү мамиле кылуучу деп саналат. Демек аны башкаруучу болууга толук акысы бар. Андан сырткары Кудай аны башкаруучуга керек болгон күчтүүлүк, чечкиндүүлүк, токтоолук, сабырдуулук, адилеттүүлүк, улуттуулук жана башка сыпаттар менен жараткан. Бул мамлекеттин ички тазалыгын, тартибин көзөмөлдөөчү министр бул аял. Аны Кудай тазалыкты сүйүүчү, сарамжалдуу, мээримдүү, ишенимдүү, назик, сулуу кылып жараткан. Ал ошондой эле тамак-аш, казан-табак, тазалык министри деп да аталат. Бул мамлекеттин жарандары катары алардын балдар жана кыздары эсептелет. Алар бул мамлекетте эркин жана камкордуктун алдында жашашат. Алардын укуктарын мамлекет башчысы жана министр коргойт. Бул жарандардын укуктары бар болгондой эле милдеттери да бар. Милдеттери ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ийип жашоолору керек. Алардын митинг, пикет уюштурганга акылары жок. Ал эми укуктары татыктуу тарбия, билим алуу, татыктуу тамактанып кийинүү, эс алуу жана башкалар кирет. Тамактануу жана кийинүү мамлекеттин бюджетине жараша болот. Министрдин укуктарына деле жогорудой эле укуктар кирет. Бирок ага кошумча ал жарандарды кайсы бир деңгээлде башкаруу укугуна да ээ. Алардын ар биринин укуктары сакталуусун мамлекет башчысы көзөмөлдөп, контролдоосу милдет. Эң көп милдет мамлекет башчысына жүктөлгөнү үчүн анын укуктары да башкалардыкына караганда көбүрөөк. Себеби адилеттүү мамлекетте ар кимдин милдетине жараша укуктар берилет. Кимдин милдети көп болсо, анын укугу да көп. Кимдин милдети аз болсо, анын укугу да аз. Бул тең салмактуулукту бузуу ошол мамлекеттин мамлекеттик системасын бузуу деп эсептелет. А бул болсо мамлекеттин артта калышына же алсырашына же кулашына себеп болот.